Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстандын келечек ээлери болгон билим алууга ынтызар Кыргызстандын нукура байлыктары болгон окуучулар. Маанайыңар жакшыбы? Кымбаттуу достор, Элмира эжеке биз үчүн келечекте абдан керектүү сабак даярдады. Сабакка даярсыңарбы? Анда сабак башталды. Сабагыбыздын темасы санариптик сабаттуулук жана келечектин кесиптери. Сабактын максаты 5 боюнча кызыктыруучу, окуучулардын көңүлүн санариптик дүйнө жана келечектеги кесиптер темасына буруп, кызыгуусун ойготуу жана алдын ала билимин аныктоо. Изилдөө чыкмасы окуучуларга санариптик сабаттуулук тууралуу маалыматтарды талдатып, келечектеги кесиптер жөнүндө мисалдар аркылуу изилдетүү жана топтук талкуу жүргүзүү. Ал эми түшүндүрүү ыкмасы санариптик сабаттуулуктун маанисин, анын негизги компоненттерин, компьютер, интернет, маалымат, коопсуздук жана келечектеги кесиптердин өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүү. Кеңейтүү ыкмасы окуучуларды өз кызыгуусуна ылайык кесип тандап, ошол кесипке жетиш үчүн кандай билим жана көндүмдөр керек экенин аныктоого багыт берүү. Баалоо ыкмасы окуучулардын түшүнүгүн тапшырма аркылуу текшерүү, келечек кесибин тандап, анын функциясын жана талап кылынган жөндөмдөрүн 5, 6 же 7 сүйлөм менен жаздыруу, кыска видео аркылуу билдирүү. Санариптик сабаттуулук келечектин ачкычы. Санариптик сабаттуулук деген эмне? Санариптик сабаттуулук компьютер менен иштей билүү, интернетти туура колдонуу, маалыматты таба билүү, аны текшерүү жана эң негизгиси коопсуздук эрежелерин сактоо. Мисалы, телефонду колдонуу бул жөн эле оюн ойноо эмес. Интернетти туура колдонуп, өзүбүздү өнүктүрүү бул санариптик сабаттуулуктун негизги бөлүгү. Чындыкка айланткан жол. Келиңиз чогуу чыгармачылык кылалы. Дүйнөнү таануу илимден башталат. Санариптик сабаттуулуктун мааниси. Азыр дээрлик бардык жумуштар технология менен байланыштуу болуп калды. Мисалы, мугалим онлайн сабак өтөт, дарыгер компьютерден диагноз карайт, дыйкан техника менен иштейт, ал эми бизнесмен онлайн сатуу жүргүзөт. Эгер адам санарипти билбесе, ал келечекте кыйынчылыкка туш болушу мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө санариптик сабаттуулук бул жөн гана көндүм эмес, бул зарыл болгон билим. Ким санарипти билсе, мүмкүнчүлүгү көп. Келгиле достор, келечектин кесиптери тууралуу сүйлөшөлү. Бүгүнкү күндө дүйнөдө эң көп талап кылынган кесиптер бул технологияга байланышкан кесиптер. Анда эмесе бир нече кесиптерге токтоло кетели. Мен графикалык дизайнермин. Мен логотип, баннер жана сүрөт түзөм. Бизге кол салышты. Firewall'ду күчөтөм. IP дарегин таптым. Кол салуу токтоду. Мен видеомонтажормун. Мен аидиолорду кесип, жасап, музыка кошуп берем. Мен AI адисмин. Жасалма интеллект менен иштеп, акылдуу программаларды жана робот системаларын түзөм. Маалыматтарды анаштыруу үчүн мүмкүнчүлүк бар. Көрсөт алгоритмди, мен аны интеграциялайм. Салам, UX UI дизайны бул колдонуучуга голос даасаттай жана голос интерфейстерди түзүү. Салам окуучулар, даярсыздарбы? Даярбыз. Азаматтар, келгиле, баштайлы. Түшүнүктүү, рахмат. Жакшы, суроолор барбы? Программист бул сайт, оюн, колдонмо түзгөн адам. Мисалы, Instagram, TikTok, WhatsApp баары программисттердин эмгеги. Мен робототехника инженеримин. Мен роботторду жасайм жана аларды иштеткен адисмин. Мен SMM адист. Социалдык тармактарда жарнамаларды жүргүзүп, брендти жана кызматты таанытам. Карагыла, ал жүрүп кетти. О, бра, кандай сонун? Мыкты, Стиан менен силердин келечегиңер ачык. Кызыктуу кесиптерге карап, баарыбызда суроо жаралды деп ойлойм. Бул кесиптерге жетиш үчүн биз азыр эмне кылышыбыз керек? Балдар, келечек кесиптерине даяр болуу үчүн төмөнкү нерселерди үйрөнүү абдан маанилүү. Компьютердик программалар. Word, PowerPoint, Excel программаларын билүү эң негизги кадам.
интернетти туура колдонуу, маалыматты туура издөө жана жалган маалыматтан сак болуу керек. Англис тили, технология дүйнөсүндө көпчүлүк сөздөр англисче болот. Ошондуктан англис тилин билген адамдын мүмкүнчүлүгү кең болот. Логика жана математика. Программалоо жана инженерия, логика программалоонун жөнөкөй негиздери, Python сыяктуу жөнөкөй программалоо тилдерин үйрөнсөңөр, келечекке чоң жол ачылат. Санариптик коопсуздук, паролду эч кимге айтпоо, жеке маалыматты сактоо бул ар бир окуучуга керек. Келечек билимдүү жана аракетчил окуучулардыкы. Эң негизгиси аракет. Көпчүлүк адамдар бул кыйын деп токтоп калат. Бирок ким аракет кылса, ошол ийгиликке жетет. Эми сабакты бекемдөө үчүн практикалык тапшырма. Ар бириңер өзүңөргө жаккан келечек кесибин тандап, төмөнкү суроолорго жооп жазып келесиңер. Кайсы кесипти тандадың? Ал кесип эмне иш кылат? Эмне үчүн ошол кесипти тандадың? Ал кесипке жетиш үчүн эмнелерди үйрөнүш керек? Жоопту 5, 6, 7 сүйлөм кылып жазсаңар жетиштүү. Каалагандар болсо 1 мүнөттүк видеода тартып келсеңер болот. Бүгүнкү сабактан эмнени билдик? Биз түшүндүк, санариптик сабаттуулук азыркы замандын эң керектүү билими. Келечектеги кесиптер көбүнчө технология жана интернет менен байланыштуу. Эгер бүгүн аракет кылсак, эртең чоң ийгиликке жетебиз. Балдар, мүмкүн силердин араңарда келечектеги программист, робототехник, AI адис, дизайнер же киберкоопсуздук адиси олтургандыр. Ошондуктан өзүңөргө ишенип, өнүгүүгө умтулгула. Балдар, эсиңерде болсун, келечек аракетчил жана билимге умтулган жаштардын колунда. Ошондуктан өзүңөргө ишенип, билим алуудан эч качан тайманбагыла. Бүгүнкү сабагыбыз жакса, келечектеги тандаган кесибим деген теманы өзүңүздөргө коюп, сиз кайсыл кесипти тандасаңыз, ошол боюнча пикир калтырып кетиңиз.